Bir жылдан кейін аман есен баарыңарды тартип жагынан, физикалык даярдык жагынан өзүңөрдүн алып жүрүү жаатында, кесипкөйлүк жаатында билим берип, тарбия берип, силерди кайра аман есен үйүңөргө жөнөтүү. Ошон үчүн ага дагы силер дагы кызыктар болуш керексиңер да, жигиттер. Түшүнүктүбү? УКМдин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда жаш жоокерлер жаңы дем менен келип кызмат өтүп жаткан учуру. 2025-жылдын күзгү чакырылышында биздин да аскер бөлүккө жаш толуктоолор келип, бүгүнкү күндө аскердик антка келтирилип, штаттык ыратмага ылайык өзүнүн кызматтык орундарына жайгаштырылууда. Биздин жаш толуктоого куткаруучулардын күнүмдүк аткарылган иштери боюнча, куткаруу иштеринин маңыздары боюнча, ыкмалары боюнча, биринчи дарыгерге чейинки жардамдыктар боюнча сабактар уюштурулат. Ошон менен биргеликте бизде күжүрмө нөөмөттө турган куткаруу шаймандары менен таанышат, унаалар менен таанышат, нөөмөттөргө турушат, баягы күжүрмө даярдыкты сактоо максатында. Аскердин эң жакшы жерлеринин бири бул физикалык даярдыгында жогорулатышат. Мекенге кызмат билимден башталат. Тартип менен уланып, эрдик менен бекемделет. Темирдей тартипте, тактыкты талап кылган аскердик кызматта жоокерлер үчүн заманбап шарттар түзүлүп, мүмкүнчүлүктөр кеңейген. Куткаруучу болууну эңсеп келген жаш жоокерлер бул кесиптин ары сыймыктуу экенин баса белгилешет. Бул аскердик бөлүк өтөгөнүмө 1 айдын жүзү болду. Эмне үчүн МЧСти тандаган себеби, анткени мен куткаруучу болгум келет, куткаруучу болуш мен үчүн сыймык. Аскерге келгенибизге 1 айдан ашты. 1 айдын ичинде мына күнүгө ар кандай тамактарды жеп атабыз. Эртең менен кашанын түрү менен түштө первый, второй, мына кечинде обязательно балык болуп атат. Тамактар аябай пайдалуу жана витаминдүү тамактар болуп атат. Бул жакка келип жаңы досторду таптым, жаңы сүйлөшүү, жаңы нерсени билип атам, өзүм өздөштүрүп атам, изденип атам. Күн тартибинде саптык жүрүш, машыгуу, окуулар менен алек болгон жаш жоокерлердин арасында таланттуулар да бар. Убакыт өтпөй табышма, уктабайм түнү далайга. Мекенге кызмат кылуу менен бирге куткаруучу кесибине ээ болгон жоокерлердин уктоочу бөлмөсүндө, окуу залында атайын камералар да орнотулган. Мына ушундай шартта мекенге кызмат өтүп жаткан жоокерлердин ата-энелери 1 жыл бою баласын сыймыктануу менен күтүп, келечекте коомдо ордун тапкан мыктуу уулдардан болушун каалайт. Düşke girsek, var bolgun, bişke gimsek.